Жаңы өсүп келе жаткан студенттердин башын бириктирген, дагы да алардын алдына койгон максаттарына көмөк болуп берген бир клуб өзүнүн ар кандай форматтагы семинарлары менен дагы да студенттерге мотивация, түрткү, стимул берип келүүдө. Ошону менен биз сыймыктанабыз. Бул университетибиздеги эң жападан жалгыз мындай өзгөчөлөнгөн бир клуб болуп иштеп атат. Анан ушул клубтун негиздөөчүсү Айзбек Атамкулов жана башка мүчөлөрүнө терең ыраазычылык билдирем. Инсандык өнүгүү клубу азыркы убакта өзүнүн иш-чараларын мыкты улантууда. Бир гана семинарларды уюштуруу менен эмес, ийгиликтүү адамдар менен дагы студенттердин жолугуп, маектешүүсүнө жол ачат. Биздин семинарларыбызга коомдук ишмер Нуржигит Кадырбеков, андан сырткары Кыргыз концепт уюмунун башчысы Эмиль Үмөталиев сыяктуу мыкты инсандар келип семинарларын өтүп беришет. Негизи эле айтып кетет го. Адам баласы негизи жашоонун элитасын куруш керек депчи. Жашоонун элитасы бул ошо адамдын инсандык өнүгүүдө ошо кандайдыр бир улуу адамдардан үлгү ала турган жаштар ошол адамдардын үлгү алып өзүнүн жашоо элитасын кура алат деген ойдо. Негизи эле инсандык өнүгүү клубу ачылышы бул эң чоң нерсе деп айта алам да. Анткени инсандык өнүгүүдө канчалаган жаштардын өзүнүн туура жолун табууга жана ошондой эле адамдык сапаттарын, баалуулуктарын жакшы багытта алып кете алат деген жаштардын азыркы ошо иш-чаралар кийин ошо мөмөсүн берет деген ойдомун. Бул инсандык өнүгүү клубу аркылуу көп студенттер өзүнө жаңы идеялардын, жаңы мотивацияларды алып, жана позитивдүү жашоо курууга жана позитивдүү көз караштары жан дүйнөсүндө жаралат. Инсандык өнүгүү клубуна жөн адамдар келе бербейт. Абдан акылдуу, билимдүү жана ошондой эле турмуштан көптү көргөн, алар менен бөлүшкүсү келген жана жаштарды кандай десек алдыга умтулууга, ийгиликке кантип жетүүгө, адам кандай учурда адам болот. Мына ушул сыяктуу философиялык, адамзаттык маселелерди көтөргөн ар кандай темалардын тегерегинде өздөрүнүн ойлорун биз менен бөлүшүп, студенттер менен бөлүшүп кетет. Менин оюмча бул клубдун келечеги кең. Жеке эле Манас университетинде эмес, Кудай буюрса башка дагы университеттерде ачылат деген ойдобуз. Анткени бүгүнкү күндөгү кыргыз коому, кыргыздын жаштары ошого муктаж, адамдык жагынан өнүгүүгө. Жакшылык иш жайыла берет демекчи. Бүгүнкү күндө биздин семинарларыбызга 300-400 тегерегинде студенттер келип катышып кетип атышат. Ар бир семинардан жок дегенде бир сөз үйрөнсөк, ошол сөздү иш жүзүндө ашырып жашообузда колдоно алсак, инсандык өнүгүү клубу өзүнүн максатына жетти деп айта алмакмын.